Ассаламу алейкум, урматтуу мекендаштар, урматтуу кыргыз элим, урматтуу момун мусулман бир туугандар. Иш сонун жүрүп атат, көрүп атасыздар. Бүгүн бизде өтө сонун жаңылык, өтө сонун бир кубанарлык, сонун бир жаңылык. Бүгүн бизден кичинекей кыз Татынайым деген кыз кабар алып турат, кабар алып келди. Мынакей. Келиңиздер. Куш келипсиздер. Я, кел козу, кандайсың? А? Жакшы жүрөсүңбү? Чуркап жүрөсүң го? Я. Атасынын кызы экен да. Келиңиз. Салам алейкум. Кандайсыз? Сол жакшыбы? Тынчсыздарбы? Куш келипсиздер. Дагы келипсиздер да, өткөндө эле келдиңиздер эле го. Оролбой эле койбопсуздар да. Я. Фундаментинде эле келдиңиздер эле. Анчалык кайырсаңар чыкпайт. Не иш болуп атат деп таң калып турат мына кыз, Татынайым, кандай иш болуп атыптыр? Я. Я. Сонун иш болуп атыптыр. Бүгүн бизге Сесма поездуна 600 метр арматура алып келдик, урматтуу туугандар. Жана стропиласына иштетебиз, жыгачтарын алып келдик. Стропиланы иштей берет, бирок азыр опалубкага иштетебиз жыгачтарын. Теки. Алты жүз метр российский арматура келди. Мына 12-лик 10-дук Сесма поездуна иштетилет. 33-түк стропила келди, жыгач стропила. Уже буну опалубка иштетип туруп, анан чатырына иштетебиз. Жана рейкалар келди. 40 000 сомдук материал келди. Мен азыр бардыгын айтам. Кетти. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендаштар, урматтуу кыргыз элим, урматтуу момун мусулман бир туугандар. Кудай буйрса биз Ак Ниет Аманат коомдук фонду жакшы билесиздер. Ак Ниет Аманат коомдук фонду негиздүү, документалдуу, официально түптөлгөнүнө толук 1 жыл болуптур. 1 жылда бул фонд эмне кызматтарды кылып берди, урматтуу мекендаштар, урматтуу туугандар? Аны өзүңүздөр жакшы билесиздер. Мына ошол кимдерге кызмат кылып берген болсо, бул баягы бакыт деген ушул экен. Бирөөгө сен кече бир кымындай кызмат кылып койсоң, ошол инсандар бүгүн кайрадан сага колунан келишинче кызматын кылып, көңүлүңү көтөргөнгө аракет кылат экен. Мына ошолордун бири биз 1 жыл ичинде Индия, Турция жерине 20 инсан жөнөткөн экенбиз. Боордон, бөйрөктөн, жана лейкоз оорусунан, сөөгү оорусунан жабыркаган, ушундай Кыргызстанда операция жасай албай турган инсандарды 20 инсан жөнөткөн экенбиз. 20-чысын кече жөнөттүк, Алтынай эже Кадамжайлык. 19 адам барып келди, Кудайга шүгүр. Эми арабызда 1-2 инсан бул жашоо менен кош айтышып кетти албетте. Карындашыбыз Мээргүл, жана Ноокат жериндеги Шайыргүл деген эжекебиз, жана Оштун жериндеги Азамат деген ушу органда иштеген бир тууганыбыз, 3 бир тууганыбыз кайтыш болуп кетти. Эми Азамат агабызга Индияга жетпестен, мына бүгүн кечке амал учабыз деген күнү кайтыш болуп кетти. Бунун баардыгы Алланын насиби экен. Биздин колубуздан эчтеке келбейт экен, Кудайдын буйругу экен. Бирок мына арабызда кече күнү эле аябай кыйналып жүргөн, каерге бар, дарыланам, кантип шифаасын ким аркылуу табам деген инсандар мына ошо Индия жерине барып, сонун болуп, жакшы болуп келип, сиздердин колдооңуздар менен албетте. Мына азыр сонун болуп жүрүшөт. Ошолордун бири мына Татынайым, көрүп атасыздар. Шоктонуп атат, сиздерди көрүп сүйүнүп атат.
сиздерге ыраазычылыгын билдирип атат мынакей. Сонун болуп сүйүнүп мынакей ана. Кече ушул кыз 6-7 ай мурун эле ушул кызды кантип Индияга алып барып, кантип жакшы кылып келебиз. Каяктан каражатты табабыз деп сиздерге кайрылганбыз. Былтыр күз айларында билесиздер. Кыш айында Индияга алып барганбыз. Мына азыр сонун болуп, жакшы болуп, шоктонуп, бир эмес, экинчи жолу ушул биздин муктаждар комплексинен кабар алып келип турат, урматтуу туугандар. Ата энесин ээрчитип алып, күндө үйдө сурайт экен, Медер акем гана, Медер акем барам ушундай деп. Мына ошол кыздын сөздөрү балким ата энесин ушул жака жолго салгандыр. Мына азыр бүгүн Кудай насип этип экинчи ирет келип турат. Мен азыр көрдүңүздөр, бул жерге материал алып түштүк. Мен азыр материал боюнча да айтып кетем. Куш келипсиздер. Биздин жасалып аткан иштерибизден кабар алып, кичинекей кызды дагы да ушул жерге алып келип, татыш шоктонбой туруп көрүп атышат сени. Мына ушул эл менен дагы да түзмө-түз көрүшүп турасыздар, Кудай кааласа. Кече күнү эле сиздерге жардам берген инсандар мына бүгүн дагы сиздерди көрүп аябай кубанып турат. Мына кече күнү ушу Татнайымга 1 сом, 5 сом, 100 сом салып койсо, мына ошол салган кичинекей кымындай ыксан ушул бир адамдын момундай айтканда бул өмүрүн сактап, ден соолугун жакшыртып турат. Албетте Кудайдын буйругу менен, бирок сиздерди Алла Тааланын себепчи кылып турат. Кантип атасыздар? Жакшы отурасыздарбы? Тынчсыздарбы? Үй бүлө тынчпы? Тынч, баары жакшы. Өткөндө эле келдиңиздер деле убара албай эле койсоңуздар болмобу? Келбесек болбойт да. Медер акеме барам деп. Жөнөдүңөр. Жөнөдүк. Кичинекей кыз эле бизди алып келсе керек бияка силер да. Оода. Шириңиз. Кандай болуп атасың сен? Жакшы жүрөсүңбү? Бу менин атам. Сенин атаңбы? Мен киммин сага мен? Акам. Атам. Ай, молодец. Жаман. Жаманбы? Жаман. Ден соолук кантип атат эже? Татнайымдын ден соолугу азыр Кудайыма шүгүр жакшы. Толук 2 жума мурун Бишкекке барып, детский 3-чү больницага алып барып анализ тапшырып келгенбиз. Каны 140 чыкты, лейкоцит, тромбоциттер аябай жакшы деди. Кантемирге да жүрөттүм, өзүбүздүн врачка, лекарствага да жөнөттүк, аябай жакшы деди. Толук 2 жума өткөндөн кийин ошол лекарство Индиядагы врачы кайрадан повторный анализ тапшырып дагы жөнөтсүн, мен көрөйүн, дарысын азайтамбы, көбөйтөмбү, ошого карап айтамын деп ошентиптир. Азыр каны 140, аябай жакшы, ден соолугу. Татнайымга ушул бүт жумурай журт жардам берди, бардыгына чын жүрөктөн ыраазыбыз, Алла ыраазы болсун. Ошол мен бүт аламга жар салам, кыргыз элиме мактанып деп айткан сөзүм ынандым. Кыргыз элиме Кудайга шүгүр. Кызым азыр ден соолугу аябай жакшы. Ошолордун колгабышы менен мына жарык жашоого кайра жанданып, 3кө чыкты август айында. Ден соолугу аябай жакшы. Бардыгынан Алла ыраазы болсун, ыраазыбыз. Силердин да муктаждарга деп салып аткан комплексиңер кандай деп коет, кыргыздар айтып коет го, куттуу баяндуу үйлөрдөн болсун деп. Куттуу баяндуу үйлөрдөн болсун Медер. Сага да Алла ыраазы болсун, ден соолук берсин Кудайым, күч кубат берсин укам. Иштериң мындан да албан ийгиликтүү боло берсин. Элдин батасын алып, ийгиликтүү иштердин үстүндө жүрөр. Демекчимин, жалаң жакшылыктар гана болсун ушул үйдө. Кудайым буйруса, ушул үйдүн ачылышында, тойлордо көрүшөбүз буйруса. Кудай калса ошол күндөргө Алла Таалам жеткирген болсун, Кудайым насип эткен болсун. Азыр берем, Мынакей урматтуу туугандар, чыныгы бакыт деген мына ушул. Кече күнү сиз бир инсанга бир кымындай жакшылык кылып жардам берип, ошол инсандын маселеси чечилип, бүгүн кайрадан сиздерге мына ушундай терең ыраазычылыгы бүтпөстөн улам ыраазычылыгын билдирип турса, бул бакытка эч нерсе жеткис бакыт, урматтуу мекендештер. Мына көрдүңүздөр, кече эле моминтип кыйналып, кантип жеткирип, кантип жакшылык келебиз деди элек, мына азыр сонун болуп, шоктонуп, чуркап, ойноп жүрөт. Кудайга шүгүр, Кудайга шүгүрлөр болсун. Ушул жакшы болуп кеткендиги түбөлүк болгон болсун, анык болгон болсун. Эч ким оорубасынчы, урматтуу мекендештер. Кудай калса бул кыз өзү, мен кыз боюнча айтып кетейин, кыскача. Кече 3 ай 4 ай мурун Индиядан келгенбиз. 15 жашка чейин Индиядагы врачтардын көзөмөлүндө болобуз. Кудай кааласа жыл сайын барып анализдерин текшерип турабыз. Буйруса жакшы. Ушул жерде биздин устазыбыз дин алымы Нематулла ажыга Алла ыраазы болгон болсун, ушул устазыбыз жана кыргыз элим кетип атканда канчалаган элибиз жардамын эле берип койбостон дуа берген. Ушул кыз операциясыз жакшы болуп келсин деген ушундай мыкты дуалар болгон. Мына Кудайга шүгүр, операциясыз жакшы болуп келген. Бул кыздын анализин мен кыскача айтып коеюн, красный клеточный аплазия деп коет. Кыргызча айтканда, могул буттагы канды иштеп берүүчү чучук болот, чучукта клеткалар болот экен, майда көзгө көрбөгөн. Мына ошол клеткалар иштебей калган.
ай сайын 6000 сомдон кан куйдуруп турчу. Ушундай кубарып турчу. Мына Кудайга шүгүр, өтө мыкты лечение менен жакшы болуп келип, мына азыр сонун болуп, азыр ошол кандын анализин айтып атпайбы? Ошол анализи 100гө дагы жетпей турган убагында, ушундай болчу. Мына азыр 140ка жетип турат. Бул нормадан дагы ашыраак норма болуп турат, эң сонун болуп турат. Кызга Кудайым ушундай түбөлүк шифаларды берсин, жакшы болуп кетсин эже, оорубасын. Кудай кааласа чоң кыз болуп ушу элибизге жарай турган кыздардан болот. Кудай кааласа элибиздин намысын коргой турган, Кыргызстаныбыздын намысын коргой турган жок деген уулдарды мына ушул кыздарыбыз төрөп берет иншалла. Урматтуу туугандар, мен азыр кечеги бүгүнкү материал боюнча айтып кетейин. Кече күнү мен зын, мык жана ушул жерде ушу фольга жана башка материалдарын 1800 сомдук материал алган экен. Мынакей кече чеги турат. Бүгүн мен азыр арматура алып келдим. 400 метр арматура алдык. 12лик российский 41 сомдон 16380 сом болду. 200 метр 10дук арматура алдык. Российский 29 сомдон 5790 сом болду. Жана камыт алынды, баягындай ушу каркас токкан камыт. Анысы 1190 сом. Жалпысынан 23360 сом акча болду. Бул арматуралар жана только арматуралары менен камыты. Жана такта келди 33 штук стропилага ылайык. 15ке 4 480 сомдон 14400 сом болду. Жана 2 пачка рейка келди 1700 сом. Жыгач 16000 сом акча болду. Ошону менен бүгүн биз почти 40000 сомго ылайыктуу 640 сом минус 40000 сомдук материал алып келиппиз. Андан сырткарына кече 2000 сомдук ушул ЗМП майда чүлөсүн алып келгенбиз. Усталарга жана кече ушул 2000 сомдук продукт алып келгенбиз. Кыскасын айтканда 44000 сомдук мына материал Кудай кааласа келерки ишине сарптадык. Мен өткөндө айткам, кече да айткамын. Сиздердин Сбербанк картаңыздардан усталарга берип, андан сырткары ушу 58 миңдей акча калган деген. Кече бир тууганыбыз могул жерге келип $300 акчасын берип кеткен. Мына ошол сиздердин аманатыңыздарга Кудай кааласа мына ушул материалдар келип атат. Сбербанк картага урматтуу мекендештер 5 сомдон карап 20 сом, 30 сом, 50 сом, 35 сом, 100 сом, 200 сом, 500 миң, 3000 ким колунан келгенин салып атышат. Мына сиздердин аманатыңыздарга ушул иштер алынып, ушул иштер жасалып атат. Мен сиздерге отчет катары бир кыска отчет берип атам. Буга чейин да берип келгенбиз. Кирпич жалпысынан 52 миң кирпич кетти. Цемент фундаментке цемент 20 тонна цемент кеткен. Кече күнү бу кирпичтин растворуна 8 тоннадай цемент кетти. Кече күнү дагы бир тууганыбыз Жамболот деген 2 тонна цемент алып келип берди. Кыскасын мен бардыгын жазып атсам, кийин Кудай кааласа полный отчету айтылат. Буга чейин да күнүмдү күн айтып турабыз иншалла. Албетте бунун бардыгы сиздердин жардамыңыздар менен, сиздердин колдооңуздар менен, урматтуу мекендештер. Иш аябай кызуу башталды мына. Иш жүрүп атат. Азыр 8 уста иштеп атат. Колдон келишинче аракет болуп атат. Ушул иштер токтобой калсын. Кышка чейин могул жагын экинчи кабатын көтөрүп, үстүн жаап алайлы деген аракеттер болуп атат. Мен плитага барып кече телефондо сүйлөшкөнмүн, мен дагы сүйлөшөмүн. Плитасын канча болгонун дагы айтам. 20 миң кирпич кетет экинчи кабатына. 20 миң кирпичиң 5 сомдон 100 миң болот. Плитасы примерно 100 миң сом акча болот деп аткан. Жана чатыры бар урматтуу мекендештер. Эң главный билесиздер чатыры, жыгачы, тиникеси, рейкалары, чатырын аябай расход талап кылат. Үмүт чоң, Алла таалам кур калтырбайт. Сиздерге ошол инсандарды жөнөтөт. Сиздердин себепкериңиздер менен бул иш токтоп калбайт иншалла. Бул иш жүрө берет демекчимин. Кудай кааласа күзгө чейин бул иш токтобойт негизи, бирок ошо кышка чейин ушул иштерди бүтүрүп үстүн жаап алсак деген аракет болуп атат. Эртең бир жаан жаап калган болсо биягы ашмалтай жыгат, лай болуп, башка болуп кыйналат. Ошондуктан аракет кылайлы деп мен сиздерге дагы кайрылам. Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим. Ушул кичинекей мына көрүп атасыздар, татынайымыз акылы тунук кичинекей кыздай болойлучу бардыгыбыз. Мына ушул кыз бир эмес 2 жолу ушул жерге өзү келип, колунан келишинче салымын кошуп, ушул жерден кабар алып кетип атат. Бардыгыбыз ушундай инсандардан болойлучу жок дегенде. Келип кабар ала албасак дагы колубузду жазып дуа кылып коелучу ушул иштер бүтүп кетсин. Мен ушуну сиздерден өтө терең суранам.
жардам бере албасак, урматтуу мекендаштар, мына ушул видеолорду поделиться кылып, класс басып, же болбосо биздин Ак ниет аманат YouTube каналыбызга катталып, видеолорду башкалар менен бөлүшүп коюңуздар. Биз ушуну күтөбүз. Эгер ал колдон келбесе, дуа кылып коюңуздар албетте. Бул иштер токтобостон алдыга жыла берсин демекчимин. Бирок аракет кылып калыңыздар барыңыздар. Шашып калыңыздар. Бул иш бүтө берет. Бул ишке биз жардам берсек, бербесек да бул иш бүтө берет. Анткени Алла Тааланын насиби менен, буйругу менен бул иш башталган. Бирок Алла Таалам сиздерге окшогон инсандарды себепчи кылган насип эткен болсун. Аракет кылыңыздар. Ниет кылыңыздар эң башкысы. Ниет бекем болсо, ошол ниетке жараша Кудайым берет. Ниетти бекем кылып ушул иштерге Алладан сураныңыздар, мени дагы ушул иштерге себепчи кыла көр деп, Кудай кааласа. Анан ошондо ушул иштерге себепчи болобуз иншалла. Мына кече күнү устазыбыздын бир кирпич боюнча бир маселесин айтып кетти, уктуңуздар. Бир көчөдөгү кетип бараткан бир кемпирени ушул салынып аткан бир мечитке бир эле кирпич салгандыгы үчүн 5тен орун алган, урматтуу мекендаштар. Терең ойлонолу ошондуктан баарыңыздарды мен чакырам. Азыр мен дагы иш боюнча жанынан көргөзөйүн баарыңыздарга. Мына жерде банянын разделкасын чоңойттук. Иш кандай болуп атат, аксакал? Жаныңызга барайынчы. Иш кандай болуп атат аба? Xohlasa yaxshi ishlarimiz. Бул ишке кандай баа бердиңиз? Кече үйүңүзгө барып келдиңиз, ойлондуңуз. Мына ушундай бир чоң мектептин, мындай айтканда мектеп сыяктуу чоң жумуш жүрүп атат. Сиз бул жумушка кандай баа бердиңиз эми? Мындай Yuragimiz mashaqqa tortyapti, keldik-da qaytib yana. Topgan pulimizdan baraka topdik-da, Xudoga. Машалла. Ушул иштер ушундай болуп атканда мындай сизде мындай кандай сезимдер болду, мындай таңгалуу болдубу? Негизи сиздерде деле мындайлар толтура эле болуш керек. Albatta mashaqqalab tortdi-da yurak. Qaytib kelamiz deb keldik-da, shuni yakunlaylik, oxiriga yetkazaylik. Машалла. Мына урматтуу туугандар, түшүндүңүздөр да. Жүрөгүбүз ушул жакка тартты дейт. Кайра барып, бала чакабыз менен 1-2 күн гана отуруп, сагынычыбызды да толук жазбастан кайрадан ушул ишти бүтүрөйлү деп кайра келдик деп атат Өзбекстандан. Мына урматтуу мекендаштар, жанагы кече ажекебиздин айткан сөзү бар. Бул ишке ар бир инсан деле насип эте бербейт, ар бир инсанга. Сиз келип ушул жерге 2 кирпичти раствор коюп коем десеңиз, Алла Таалам буйруса ошону кыла аласыз, буйрубаса кыла албайсыз. Кыла албайт көп инсандар. Кылам дегендерди көрүп атам мен. О, жаздан бери барайлычы, минтейлчи, кылышып коелчу, жардам беришип коелчу, бирдекесин биз да кылып берейличи деп ооз менен сүйлөп койгондорду көрүп атам. Бирок эмнеге бир мына кичинекей кызга окшоп пут басып келген инсандар чандагана кезигет, урматтуу мекендаштар. Мына ушундай иштер болуп атат, көрүп атасыздар. Ошон үчүн Алла Таалам мындай иштерди жүрөгү таза инсандарга гана насип этет экен. Ар бир көчөдөгү эле адамдарга насип эте бербейт экен. Бул иш эмне деген жумуш, урматтуу мекендаштар? Аллахтын эң сүйгөн, эң таза, өтө бир кооз жумушу, урматтуу мекендаштар. Бул иштен кээ бир инсандар качып атат. Арзан кылабызбы, же башка кылабызбы, же кандай болот деген сеп качып атат. Урматтуу туугандар, бирок ойлонуп коюңуздар да. Көрдүңүздөрбү? Өзбекстандан келип моминтип сиздер кыла албай аткан, жасай албай аткан, ала албай аткан соопторду мына ушулар алып кетип атышат, урматтуу туугандар. Кылсак болобу эле ушуну? Эмнеге болбосун? Болот болчу албетте. Мен канча адамдарга айттым, эй, кылгыла. Акчасын да каласыңар, дуасын да каласыңар. Аллахтан өтө терең ыраазычылыкты да аласыңар деп мен канча безилдедим. Канча адамга айттым, канча усталарга айттым. Бир кулак салбады. Мына ушуларга Алла Таалам насип эткен экен, мына кылып атышат, көрдүңүздөр. Көрдүңүздөрбү? Өтө сонун иштер кылып атат. Мына акчасын алып кетип атышат, соуун алып кетип атышат, ажекелерибиздин дуасын алып кетип атышат. Кече ажекебиз келип, эмне деген дуаны айтты? Эмне деген батаны айтты? Эмне деген курч-курч сөздөрүн айтты? Бул жерге муктаждар комплекс салынып атат. Муктаждар, инвалид, майыптар жашай турган комплекс, мындай проекти Кыргызстанда жок, урматтуу мекендаштар. Бизде карылар үйү, балдар үйү деген бар эмеспи? Бул жер муктаждар үйү дейт. Муктаждар комплекси деп ушундай бир идея чыгып, ушундай бир проекти салып атабыз. Көрдүңүздөрбү? Өтө сонун иштер жүрүп атат мынакей. Биринчи кабаты бүттү. Биринчи кабатында 6 семья жашайт. 2 бөлмөдөн бөлүнүп берилет.
Муну ушул көргөзүп турган жагым 2 кабат көтөрөм деп аракет кылып атам азыр, эгерде эл колдоп турса. Экинчи кабатына кааласак 3 семья жашатып коебуз, кааласак экинчи кабатын швейный цехпы же башкабы ушул астыда жашаган биринчи кабаттагы 6 семья ошол жерге чыгып оокат кыла тургандай швейный цехпы же пекарныйбы же жана башка маселеби кылабыз деп жерди үнөмдөп ошондой кылган аракет кылып атабыз азыр экинчи кабатына. Мына ушундай туугандар. Сиздер да ойлонуңуздар. Мен могул 20 мүнөт жерде сүйлөп атам. 20 мүнөт мен ушул жерде бир жүрөктөн чыккан сөздөрдү, жүрөктөн чыккан сезимдерди сиздер менен бөлүшүп атам. Бирок кээ бир инсандарга жетпей атат да. 20 мүнөт эмес 1 саат сүйлөсөм дагы жетпейт экен. Албетте азыр 20 мүнөттүк видеону эч ким дагы көргүсү да келбейт, зеригип. Бирок 20 мүнөттүк убактыбызды пайдасыз жактарга жумшап коюп атпайбызбы, туугандар? Туурабы? Эмне дедиңиздер? Эң туура. Пайдасыз эле жактарга, пайдасыз эле ыплас нерсе, интернетти ачсаң, адамдын үшүн алган бир криминалдуу нерселер, же бир фантастикалык нерселер, же бир адамдын бир ушундай ден соолугуна зыян келе турган, же болбосо бир күнөөкөр нерселерди көрүп коюп эле убактыбызды кетирип коюп атпайбызбы? Туурабы 20 мүнөттүк убактыбызды? Мына ушундай Аллахтын сүйгөн жумуштарын көрбөйсүздөр. Менин момундай безилип аткан сөздөрүмдү уккуңуздар дагы келбейт. Мен сиздерге жаман көрүнсөм дагы сүйлөй берем иншалла. Жаман көрсөңүздөр көрө бериңиздер. Жаман көргөнүңүздөр өзүңүздөр үчүн. Билем жаман көрөсүздөр канчалаган инсандар. Анткени ал жаман көргөн инсандар бүгүн кыска бойлуу менен жашап атат. Арканды узун таштаган жок алар. Эртең акыреттик жашоону ойлогон жок алар. Мына бүгүнкү жыргал 5 күндүк жыргал жашоонун кызыкчылыгын ойлоп атышат. Мына ушундай туугандар. Айта берсе сөз көп. Жүрөктү туйлап аткан, жүрөктү езип аткан көп маселелер бар, айта берсе. Качан кыргыз оңолот, качан кыргыз бир ынтымак биримдик болот билбейм. Мына бүгүн Тажикстанда чек арада эмнелер болуп атат, Ошол солдаттарыбыз мекенибизди, элибизди коргойм деп барды эле, ошол жерден окко учуп курман болду. Жаткан жери жайлуу болсун. Бирок эмне болуп атат, урматтуу мекендештер? Көздү ачайлы туугандар. Урматтуу мекендештер, көзүңүздөрдү өтө чоң ачыңыздар. Терең ойлонуңуздар. Жеткириңиздер ушул видеолорду. Тааныш, билиш, жора жолдош, ак үйдөгү инсандарга да жеткириңиздер. Алар дагы убактылуу жашоосун ойлоп атышат. Бүгүн отурат креслодо. Артына жармашып калгандай. Эртең убактысы бүтөт алардын дагы. Ошондо кап деп аттен кылышат. Ошондо анан эмне кылсак болмок экен депчи. Азыр ошол атын чабып, аттын астына арабасын коюп алып чабып басып кете беришсин. Убага келгенде аттен кылышат. Кудайым өзү эле жазасын берип коет, тарзалап коет иншалла. Мына ушундай туугандар, анда эмесе Алла таалам эки дүйнө бактылуу өмүр берген болсун. Заманыбыз тынч болсун, элибиз тынч болсун, элибизде токчулук, молчулук болгон болсун. Ушул жерге ар бир инсан бир кирпичтен салым кошуп атпайбы? Бир кирпичтен салым кошуп аткан элибизге Алла таалам эки дүйнө бактылуу өмүр берген болсун иншалла. Бир кирпичтен да салым кошуп атышпайбы? 5 сом жардам болсо берсе болот экендигин тастыктап койду кече бир тууганыбыз. Бир кирпичке 5 сом акча Сбербанк картага которуп коюптур. А бирок сиздер кээ бириңиздер бир кирпичке 5 сом эмес 1 сом дагы сала албай атпайсыздарбы? Бирөөгө сын пикир айтасыздар. Туурабы? Эң туура. Мына азыр ушул жерде түз эфирде 177 адам көрүп отурат экен. Мен кээ бир инсандарга айтып кетейин, айтып коеюн. Жакшы көрсөңүздөр да, жаман көрсөңүздөр да. Менин ар бир кайрылуум, безилип аткан сөздөрүм мен могул жерде жашоочу муктаждар үчүн кайрылып атам. Мен бул иш бүтүп кетсин, бул иш бүтүп токтоп калбасын деп мен сиздерге кайрылган жерим жок, урматтуу мекендештер. Мен сиздердин акыреттик жашоого сооп таап калышыңыздарга мен себепчи болуп калайын деп кайра жүрөгүңүздөрдү каклап ойготоюн деп аракет кылып атам. Сиздер жардам берсеңиздер дагы, бербесеңиздер да бул иштер бүтө берет. Дагы кайталайм. Сиздер жардам берсеңиздер өзүңүздөр үчүн, урматтуу мекендештер, мен үчүн эмес. Кылганыңыздардын соонун өзүңүздөр аласыздар. Ошондуктан биякта сүйлөгөн жазып аткандарды угуп атабыз. Ошондуктан ойлонойлу, терең ойлонойлу да. Терең ойлонойлу. Мына ушул инсандарга Алла таалам эки дүйнө бакыт берсин. Усталарга
күч кубатты берген болсун Кудайым. Иш токтобой атат. Токтоосуз кетип атат. Кээ бир инсандар ойноп жүрүшөт, кээ бир инсандар жыргап жүрүшөт, кээ бир инсандар кумардын артынан жүрүшөт, кээ бир инсандар бүгүнкү күндүн 5 күндүк өмүрдүн кызыкчылыгынын артында бир тушуп алып жүрүшөт. Ошол жака тапканын жумшап коюп жүрүшөт. Бүгүн мына ушул жерге бир кирпич салым кошчу десең жаман көрүп атышат. Бирок алар кайсыл жактарга эле жумшап коюп атканын өздөрү жакшы билет. Пайдасыз ыплас жактарга, күнөөкөр жактарга жумшап коюп атышпайбы? Туурабы? Эң туура. Ошон үчүн ойлоно, ниетти бекем кылайлы, жардам бериш эмес сөзсүз эле, ниет кылайлы, дуа кылайлы. Ушул иштер бүтүп кетсин. Кудай кааласа. Анан сиздер, Алла таалам сиздерге ушундай иштерге себепчи кылган насип кылсын. Урматтуу мекендештер, ким кантип жардам берет десе, мен айтып коеюн адрести. Биздин Ак Ниет Аманат YouTube каналыбыз бар, ошол жакта бүт фонддун реквизиттерин койгом. Же болбосо ошол жака кирип, поделиться кылып, биздин видеого Ак Ниет Аманат YouTube каналыбызга, Ак Ниет Аманат YouTube каналыбызга катталып коюңуздар, подписацияны басып. Жокто энди ушул жана жардам бериңиздер. Жана мен ушул видеонун астыларына комментарийга бүт фонддун реквизиттерин, номер, WhatsApp номер, эл сом байланыш номерлерин таштайм. Мен азырда айтып кетейин. Байланыш номер, WhatsApp номер, эл сом номерде бир эле номер кызмат кылат. 705 менен 33 77 90. 705 менен 33 77 90 бир эле номер кызмат кылат. Мен ал номерди өзүм колдоном. Байланышып сурасаңыздар да болот, сунушуңуздарды айтсаңыздар болот. Болбосо Сбербанк карта бар. 42 76 38 01 болуш керек. 15 76 16 99. Медербек Мусаевич деп Сбербанк карта чыгат. Ошол жака урматтуу тугандар, эл сомго, картага, телефондон предложение аркылуу эле 1 сомдон салып койсоңуздар да мына ушул видеолорду күнүнө 20 миңден киши көрүп атпайбы? 1 сомдон салсаңыздар 20 миң маселеси чечилет. 20 миңге урматтуу тугандар, 5 сомдон кирпич алганда 1000 кирпичиң 5 миң болгондо 4 миң кирпич келет экен урматтуу мекендештер. Мына ойлонуңуздар, көрдүңүздөрбү? Ушундай иштерге сиздерди себепчи кылсын. Рахмат, анда эмесе мен аябай көп сүйлөп койдум. Жүрөгүмдө уюп аткан нерсени сиздер менен бөлүшмөйүнчө ушундай безилдей берем. Жаман көрбөңүздөр, туура кабыл алыңыздар. Алла таалам ушундай кылып жаратып койгон экен, ушул ишке буйруп койгон экен. Алла таалам сиздерге кайра айт деп мени себепчи кылып койгон экен. Кайра айтып атам. Кайра айта берем дагы да. Кайра дей берем, кайра ушул эфирден чыга берем. Анткени Алла тааланын буйругу менен ушул иште жүрөм. Бул жерге элдин буйругу менен же бирөөнүн насиби менен эмес, Алланын буйругу менен ушул иште жүрөм. Алла таалам сиздерге кайта айт, кайта ойгот деп ушундай ушул ишти буйрук кылып жүрөгүбүзгө салып койгондон кийин ушул ишти кыла беребиз иншалла. Ден соолугубуздун аягына чейин элибиз үчүн кызмат кылабыз иншалла. Баарыңыздарга чоң рахмат. Анда эмесе урматтуу мекендештер, татынайымды узатып коелу. Алла таалам эки дүйнө бактылуу өмүр берген болсун. Баарыңыздарга чоң рахмат. Мына кече $300 жардам берген, цемент берген, кирпич берген, жана 5 сом берген ар бир инсандар, жардам берем деп бере албай калган инсандарга да Алла таалам эки дүйнө бактылуу өмүр берсин. Алла таалам терең ыраазычылыгын берген болсун иншалла. Баарыңыздарга чоң рахмат. Аллах таалам өлкөбүздө мекенибизге тынчтык берсинчи. Бүгүнкү күндө аябай оор кырдаал болуп атат. Тынччылык болсунчу. Өлкө мекен тынччылык болсо иншалла баары жакшы болот. Рахмат, анда эмесе. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракатуху.